Бишкектеги Свердлов РИИБ'дин тергөөчүсү 100 000 сом пара менен кармалды. 11 апрелде ИИМдин ички иликтөө кызматы менен бирликте жүргүзүлгөн атайын иликтөө иш чараларынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын иш бөлмөсүндө алып жаткан жеринен тергөөчү кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө ал кылмыш ишин тергөөдө жеке баюу максатында жабырлануучуга карата кылмыш ишин токтотуп берүү үчүн $2000 өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталды. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мээрим Жуманазарова калыстар адилетсиз чечим чыгарды деген видеосу менен бөлүштү. Кечээ 11 апрелде Казакстанда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда коло медаль үчүн күрөшүп, беттеште мурдунан жаракат алып, четтелип калган Мээрим Жуманазарова Инстаграмдагы баракчасына сторис бөлүштү. Ал сторисинде калыстар адилетсиз чечим чыгарды деген аталышта видео жарыяланган. Бишкекте апасы, кызы жана уулу киши колду болгон окуя. Шектүү жаран 16 июнга чейин камакта болот. 16 февралда Бишкектин 5-Кичи районунда 3 адамдын киши колду болгон. Батирде апасы, кызы жана уулунун жансыз денеси табылган. Кылмышка шектүү кармалып, кийинчерээк анын УКМКнын мурдагы кызматкери экени белгилүү болгон. Ошондой эле үйдөгү камерага түшүп калган. Клара Сооронкулова үй камагына чыгарылды. Бүгүн 12 апрелде Бишкектик 1-Май райондук соту Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулованын баш коргоо чарасын өзгөрттү. Ал камактан бошотулду. Ал өткөн жылдын октябрь айында Кемпирабад иши деп атыккан окуянын алкагында кармалган болчу. Массалык камоо. Асия Сасыкбаева менен Мамбетжунус Абылов үй камагына чыгарылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Асия Сасыкбаева менен Кемпирабад суу сактагычын коргоо комитетинин мүчөсү Мамбетжунус Абылов үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди бүгүн 12 апрелде Бишкектик 1-Май райондук соту чыгарды. Экс-депутат 20 июнга чейин үй камагына чыгарылганын журналисттерге билдирди. Асия Сасыкбаева башка комментарий берген жок. Космонавт Сергей Корсаков космоско эмне үчүн Кыргызстан желегин ала барганын айтты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 апрелде космонавтиканын эл аралык күнүндө орусиялык сыноочу космонавт Сергей Корсаков менен жолугушту. Космос станциянын бортунда жеке буюмдарга чектөөлөргө карабастан, ал өзү менен кошо Кыргызстандын жана туулуп өскөн Бишкек шаарынын желектерин ала кеткенин айтып берди. Сергей Корсаков мамлекет башчысына 2022 жылдын 18 мартында Союз МС-21 космостук кемесинин тарабынан алып келген жана 2022 жылдын 29 сентябрына чейин экспедицияны коштоп жүргөн. Анын тумары болгондугун тастыктаган. Космос станциянын штампы басылган. Кыргызстандын желегин тартуу кылды. Мындан тышкары, космонавт космостон тартылган, анын ичинде Ысык көлдүн сүрөттөрүн тапшырды. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Сергей Корсаковту жана анын кесиптештерин Ысык көлдүн жээгинде салууга, Юрий Гагарин учкандан кийин ден соолугун калыбына келтирген жерлерге барууга чакырды. Ал ошондой эле космонавтка мындан аркы ийгиликтерди каалап, эстеликке белектерди тапшырды.